Мен прокурорлор дагы, мисалы башкалар дагы бардыгы билишет Айданы кандай иштеп, кандай таза жүргөнүн, эл билет анын кандай иштеп, кандай жүргөнүн. Кенеде кезинен окуу деп турмушуп, билимдин аркасынан кууп, эч качан бир ушул бирөөнү жамандык санабай, бирөөнү каршы сүйлөбөй, ушул адал иштеп ак жүрдү эле. Ошол адал иштеп ак жүргөнү мен эсептейм, өзүнө жардам берет деп эсептейм. Ошонун баардыгы өзүнө кийин жардам берет. Мына ушундай жүзү каралар жана Майрамбектеги прокурор ошо ошонун бети жоктор кандай караласа, кандай эркек башы менен аялдын этегине жамынып каралап баланды отургузуп бердиби, бул акыры жакшылык болбойт. Мына азыр деле ошондой каралагандар жанагы бир бала дагы камалдады, бүгүн ошол тиги соттордун баарын тейлеп жүргөндөр. Вот ошондой баардыгы тең ошо түрмөгө отурушат ушунун баардыгы. Акыры түбү ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Ийилет, бирок сынбайт. Балам чыгат. Бул күнүмдүк убактылуу нерсе. Мен ишенем, Алла Таалага ишенем. Экинчи могу биздин бийликке ишенем мен. Сооронбай Шарипович эч убакта ушундай барбайт. Мен канатым калганча, таманым текшилгенче мен мунун аркасынан баары түшкөн. Ыйлаган, боздогон. Бул эмне деген тамтык. Баламды тетигинтип дагы заказ менен өлтүрсө, кызымды моорикинде агыш деген жерине мында каралап атса, мындай болбош керек да. Бул эмне өлкөдө жашап атабыз? Биз өлүп эле тынчыбыз керек. Мыйзамсыз өлкөдө балдарыбыз кантип жашайт? Кантип ушул кичине бир эрктүүрөөк болушат. Меники Майрам Жусуповна. Мен апасы болом ошол. Мен күйгөнүмдөн айтып атам. Уят. Бул биздин эле өлкө эмес, башка жакка да уят. Бул уят канча таза иштесең ошончо каралап турса, бул болбойт.